Бүгінгі күндө өлкөдө 57 миңден ашык ККМ аппараты колдонулуп жатат. Сода сатыктын мындай жол аркылуу ачык жүрүшү көмүскө экономикага бөгөт коюп, өлкөнүн өнүгүшүнө шарт түзөт. Саламатсыздарбы, бул Алат Олаевдин кезектеги чыгарылышы. Бул жолку эфирде биз жарандар арасында салык сабаттуулугун жогорулатып, көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, өлкөнүн бакубат өнүгүүсү үчүн өрүш алабыз деген максаттар менен иштеп жаткан мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдуваповду кепке тартып, суроолорго жооп алабыз. Алтынбек Каныбекович, арыбаңыз дагы бир жолу студияга кош келиңиз. Дегенде ушул лотереянын алгачкы биринчи этабы 26 июндан тарта 30-на чейин түз эфирде ойнотулуп, бир нече байгелер тапшырылды. Андан кийин 1 июлда сиздердин кесиптик майрам күнү Борбордук Алатуу аянтында ушул супер баш байгелер ойнотулду да. Анда мына 10 электромобиль өз ээсин тапты. Дубайга 2 кишилик 3 жолдом ойноттуңуздар. Ушул лотереянын тиражы бул жолкусу кандай өттү, жалпысынан кандай жыйынтыкталды, ушул туурасында айтып берсеңиз. Биринчиден саламатсыздарбы? Мен эң негизги айтып кетерим, быйылкы жылдын башында председатель кабинета министров бизге 200 миллион акча бөлүп беришти ушул лотереяны өткөзгөнгө. Ошону бөлгөндөн баштап, бүгүнкү күндө биз жумуш иш алып барып, биринчи ойнотулушту жасап атабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул лотереяны биз былтырда ойнотконбуз, бирок былтыр бүт лотерея мамлекеттин эсебинен болгон жок, бул демөөрчүлөрдүн эсебинен болгондо. Быйылкы лотереябыз биздики именно мамлекеттин атынан болгондо. Мамлекеттин эсебинен бул 30 жылда мындай болгон эмес. 2009 жылы ушундай лотереяны ойнотобуз деп туруп аракет кылышкан, бирок тилекке каршы ошол убакта ишке ашпай калган. Жыйынтык болгон эмес, ишке да ашпай калып туруп, ошол боюнча бүтүп калган, токтопчу. Биз быйылкы жылы экинчи ирет өткөзүп атабыз. Бүт натыйжасын азыр биздин чогулткан салык жыйнаганыбыз боюнча өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Себептен быйылда былтыркыга караганда аябай чоң ийгиликтерге жетишип атабыз. Булардын баардыгы ушул бирден бир себеби лотерея деп эсептейбиз. Себептен быйылкы жылы кече өзүңүз көргөндөй 10 автомашина ойноттук, 500 iPhone ойноттук, 500 смартфон ойноттук. Андан сырткарыдан көптөгөн 150 ноутбук ойнотулду. Баалуу белектер ойнотулду. Буюрса мына декабрдын айында дагы быйылкы жылды жыйынтыктоочу лотереяны өткөзөбүз. Ал лотереяда биз 10 батир, дагы 10 автомобиль, дагы 500 iPhone, ошон президент баалуу супер байгелер ойнотулат. Алтынбек Каныбекович, эми сиздердин кызматтын ушул салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноону пландан ашыгы менен аткарып жатканыңыздар тууралуу бир аздан кийин токтололу. Ушул чек талапкы байге утуп ал лотереясынын айланасында элде ар кандай пикирлер дагы болуп, өзүңүз дагы окуп, көрүп, угуп жатсаңыз керек. Баягы лотереяга ишенгендер болду, ишенбегендер болду, ишенбегендер бара-бара мындай карапайым калктын арасынан биз баса белгилеп кетели, керек болсо ошол алыскы Токтогул районунан дагы утуп алган электромобилди жарандарыбыз болуп жатты да. Анан биз бир нерсени баса белгилеп айтып кетели, лотерея туура так ойнотулуп жатабы? Киришүү болгон жокпу? Бардык кыймыл аракеттерге эч ким мындай бир адамдык факторду таасир эте албайбы? Ар тармактын өкүлдөрүнөн турган калыстар тобу дагы көз салып турду да. Ушул лотереянын ачык айкын өткөрүлүшү боюнча дагы бир жолу сиз телекөрүүчүлөргө кандай маалымат айта аласыз? Эми бул лотерея жөнүндө айтып кетсек, эң негизги биз баштаганыбызда комиссияны түзгөнүбүздө, ар тараптан, ар жактан келген комиссияга мүчө кылып киргизгенбиз. Ошол кишилер бүт баардыгын карап отурушкан. Ушул лотерея башталгандан тартып бүткөнгө чейин ушул лотереянын бүт баардыгын көзөмөлдөп, баардыгын карап турганга жетишкен деп ойлойм. Бул бир. Экинчиден, салык кызматынан бул бизге эч кандай бир кызыкчылыгыбыз жок. Биздин бир гана кызыкчылыгыбыз бул биздин элди үгүттөп,
ушул салык маданиятын көтөрүш эле. Себептен эгерде салык маданиятын көтөрсөк, биз өзүңүздөр көрүп тургандай планды аткарып, биздин бюджетибиз чоңоюп, эгерде ошол биз бүт акчалардын баарын жыйнап, ушулардын баарын да көп жыйналсак, анда бул деген биздин көптөгөн мугалимдер, биздин пенсионерлер, биздин ушул бүт мамлекеттик кызматта иштегендердин бүт бардыгынын айлыгы дагы көтөрүлөт. Ошол эле убакта социалдык, мисалы, жол тармагы, мектептердин деңгээли, жолдорубуз, бүт ушулардын баардыгы салынып, жакшы бир мамлекетибиз башка мамлекеттерден кем эмес. Кубаттуу экономикасы, кубаттуу өлкөгө айланабыз. Бул аракеттердин баары өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эле. Ошол үчүн эле негизинен биз ушул жерден алдап же да бирдемке кылып калып туруп өзүбүзгө алып калган бул андай бизде жок. Бизде бүгүн бир гана кызыкчылык бул биздин элибиздин салык маданиятын көтөрүлүп. Ошол себептен мен сизге айтып кетет элем, бүгүнкү күндө мына биз кандай көбүнчө ислам диндеги жүргөндөр бизде жарандарыбыз, ошол эле убакта биз айына 100 тонна чочконун этин бүгүнкү күндө Кыргызстан айына 100 тоннадан эт потребление жасап жатат да. Себеп дегенде сиз бир точканы көрдүңүзбү Кыргызстанда? Могул жерде чочконун эти сатылат деп очередти көргөн жоксуз да. Ошонун баардыгы биздин общепиттерде сатылып атат. Ошонун баардыгы мисалы кой эти деп сатышып атат. Тест атымдарда билбейсиң эмненин этин колдонуп атканын. Да. Ошон үчүн бунун баардыгын биз гана айтып бере алабыз да. Эгерде биз айтып бере алабыз. Эгерде кассовый аппараттардын баардыгы урулган болсо. Эгерде бүгүнкү күндө столовыйлар урбай атабы? Урбай атканын себеби бар. Себеби салык эң 30 жылда кандай салык болгон болсо, мынан 2023 жылы эң ылдыйкы салыктар төлөшөт. Мисалы, эгерде карап көрсөк, ставкаларыбыз безнал болсо 2% болгон. Наличныймен төлөсө 4% болуп кетип атат. Бирок ошол убакта да качып аткан себеп, бул бирден бир себеби биздин ушул бизге берген тамактарга кандай оокаттарды аралаштырып атат, кандай мындай башкача бир продуктларды, ингредиенттерди кошуп, ушунун баарын биз бүгүнкү күндө көрбөй атабыз, көрбөй атабыз. Себептен ошол эле чочконукун аралаштырып коет. Аны чек албасаңыз, биз кантип аныктап бере алабыз бул кайсыл эттен жасалган. Эгерде ушунун баардыгы боло берсе, бул бүт бир гана эт жактан эмес. Мисалы, эттин ордуна сояны колдонуп атат. Кыргызстан айына 125 тонна соя потребление жасап атат бүгүнкү күндө. Ушунун баардыгы биздин жарандарыбыз жеп атат да. Демек, ККМ аппараттар көп нерсени ачыкка ККМ аппарат ушунун баардыгын аныктаган бирден бир себепкери ушул ККМ аппарат. Албетте биз мына былтыркы жылдары электрондук счет фактураларды киргизип иштеттик, электрондук транспорттук накладнойлорду киргиздик. Ошолордун негизинде биз көп нерсени мына бүгүнкү күндө көрүп жатабыз. Эгерде мурунку жылдарды карап көрсөк, кассовый аппарат эчтеке көргөчү эмес. То есть кассовый аппараттагы болгон информацияны салыкчы барып гана аныктай алчу да. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттик салык кызматында отуруп алып туруп, ушул жерде өзүбүздүн ордубуздан чыкпай туруп, ушунун баарын көрүп турабыз да. Ким каяктан канча алганын көрүнүп турат. Көмүскө экономиканын көрсөткүчү канча пайыз болот азыр? Анысын эми биз эме кылып айтканбыз, бирок азайып атат болуш керек барганыбыз. Обязательно бизден салык системасында бул цифровизацияга киргендиктен бүт жагынан бизден жана Санарип Байкоонун негизинде, да, Санарип Байкоон биз быйылкы жыл жалаң эле анализ тариздөө жылы деп жарыялаганбыз. Ошонун негизинде биз азыр ошол былтыркы киргизген электрондук транспорттук накладнойлор, электрондук счет фактуралар, кассовый чектердин негизинде ушунун баардыгын азыр биз толук менен көрүп турабыз. Бүгүнкү күндө кайсыл ишкерибиз кантип иштеп, кантип төлөп атканын бүт баарын көрүп турабыз да. Ушунун баардыгынын натыйжасы албетте мына
бүгүнкү күндө биз 6 айдын ичинде 116 миллиард чогултуп алдык да. Бул деген былтыркыга караганда 18 миллиарддан ашык. Почти 19 миллиардка жакын биз ашыкча салыкты жана камсыздандыруу төгүмдөрүн кошкондо мындай жакшы жыйынтыкка, натыйжага жетүүгө дагы эмнелер негиз болуп берди? Вот ушулардын баардыгы биз киргизип аткан электрондук счет фактуралар, биз киргизип аткан электрондук транспортный накладнойлор, биз киргизип аткан ушул кассовый чектер. Ушунун баардыгын биз бүгүнкү күндө толугу менен камсыз кылган үчүн бүгүнкү жыйнаган салыктарыбыз ушул бир 30 жылда болбогондой да. Естественно, бул жерде белгилеп кетиш керек, лотереябыздан чоң түрткү берди. Бул 30 жылда болгон эмес. Себеби барган сайын лотерея жакшы жыйынтык берип, баягы соода сатык жүргүзгөндө ККМ чектерин талап кылган жарандардын саны да өсүп жатпайбы? Эгерде сенде ККМ аппараты жок болсо, ошол жаран талап кылган чекти бере албасаң, анда ал жаран башка чек берген түйүндү тандоого аргасыз укугу бар деген сыяктуу. Ушул ККМдин аппараттарды колдонгондордун санынын өсүшү боюнча Алтынбек Каныбекович кененирээк айтып берсеңиз, демек жарандардын да салымы чоң болуп жаткан экен да. Бул эң биринчиден ушул биздин жарандарыбыз биринчиден салык маданияты өскөндүгү, экинчиден биздин ар бир жарандарыбыз эгерде кассовый чектерди сураган болсо, ошо жарышат тиги ишкерлерибиз болгонун чыгарганга туура келет да. Акырында кандай болот? Бюджетибиз толот. Бунун негизинде бюджет толгондон кийин пенсиялар дагы көтөрүлөт. Бүт бардык мугалимдерибиз, социалдык көйгөйлөр чечилет. Көйгөйлөр чечилет. Жолдорубуз бүт бардыгы ушун бир кичинекей бир кассовый чекке муктажбыз да. Ошол кассовый чек болуп эле турган болсо, ошол урулуп эле турган болсо, биз көп нерсени көрөбүз. Бул эң негизинен эгерде азыр биздин мамлекеттик безопасность, продовольственная безопасность. Ошол жагын эгерде ала кетсек, ушул кассовый чек аркылуу биз кайсыл мекеме кантип сиздерге тамак жасап, каяктан алып келип, мен бүгүнкү күндө айта алам, толугу менен просроченный товарлар уже биздин Кыргызстанда жок, такыр жок болду. Себеп ушул бүт бардык биз контролдоп, көзөмөлгө алгандыктын себеби ушул болуп атат. Бул калк саламаттыгына да калк эмне жеп жатат, кайдан келип атат? Мунун бардыгын ачыкка чыгарып, ошол сиз айткан мөөнөтү бүтүп калгандарды жокко чыгаруу керек болсо, өлкөгө киргизбөөгө дагы чоң жол ачып жаткандыр баягы. Биз бүгүнкү күндөн кайсыл мекеме, кайсыл продуктылардан кандай тамак жасаганын көрүп турабыз да. Мисалы, мына чочкондан мен бекеринен айткан жокмун. Биз мисалы себеби чын эле көпчүлүгү билбейт. Ал тамак аш бышкандан кийин даяр болгонун, ага татымалдарды кошуп коюп, даамын чыгарган. Ошонун негизинде бунун баардыгы көрүнбөй калат да. Поэтому мен баарынан суранат элем, ушул кассалык чектерди эгерде сиздер алып турган болсоңуздар, кайсыл мекеме алып айткан болсо, анын баардыгын сиздер билдирүү жасай алат. Билдирүү жасай алышат да бизге. Мисалы, бир пицца алайлык. Бир пиццаны карасаңыз, чоң деген пицца канча деген? 500 сом. 500 сом. Ага да сизге жеткизип берет. Андан сизге коланы кошуп берет. Ошонун баардыгын жасап атышат да, анан 500 сомго сатылат. А бизде эт 600 сом. Бүгүнкү күндө 600 сом, 500-600 сом. А чочконуку 250 сом. Каяктан билесиз кайсыл тамактан жасап аткан? Эгерде кассовый чекти эч ким сурап, ушунун баарын тактап алса, ушинтип туруп биз ким кандай тамак жеп атканын биз айта албайбыз. Ушунун негизинде анан биздин эл кайсыл продукцияны жеп атканын да билбейбиз. Көп биздин ишкерлерибиз бүгүнкү күндө пайданын артынан кууп кетишип, продукты питанияларын баарын экономдошуп, жалаң эле концентрированный, жалаң эле заменительдерди колдонуп калышты. Ошонун бир гана жолу бар, бул кассалык чектерди эгерде сурап турсаң, талап кылып турсаңыздар, ушунун негизинде биз сиздерге айтып бере алабыз. Биз мына жакын арада баардыгын көргөзөбүз.
кайсыл АЗС'те мисалы 80 бензинди алып келишеттен 92'de bağlap бир присадкадан коштуруп, анан кийин 92 кылып туруп сатышып атат ошонун баарын. Ошолордун баардыгын биз мына жакынкы арада ачыктайбыз ошол мекемелердин баарын. Анан сиздер бир учурда монополияга каршы кызматтын, бир учурда санитардык көзөмөл кызматында ишин алып бараткан турбайсыздарбы? Чекти талап кылуу менен биргеликте көп нерсени ачыкка чыгарып. Эгерде ушунун баарын санариктештирүү бүт тармак жактан кармач курчап алсак, ушунун баардыгы ачыкка чыгып туруп биздин бюджетибизден көтөрүлөт. Биздин мамлекетибиздин жарандардын мындай коопсуздугу биринчи орунда бул. Мисалы бүгүнкү күндө сиздер сатып алып атасыздар, сиздерге чек берип атат, аптекадан дарын сатып аласыздар, ал кандай дары? Ал кандай жол менен келген? А может бунун бир шаардын четиндеги кичинекей бир үйүндө отуруп алып туруп эле ошол подделка кылып аткандар да. Анын биз баардыгыбыз байкалбайбыз. Ошон үчүн мен баардык биздин жарандардан сурайт элем, көзөмөлгө алып, баарыңыздар кассовый чектерди сурап, бул бир гана себеп лотерея гана эмес. Лотерея бул биз мындай мамлекет аракет кылып берип атат сиздерге. Ушуну дагы чогултсаңар, дагы утушуңар мүмкүн деп атабыз. Эми баардыгына подарок бериш кыйын экен. Уткандар, мисалы, эгерде ушунун баардыгын биз карап чыксак, бизде уткандар мына кечеки эле лотереяда бир 2000ге жакын жараныбыз байге утуп алды. Калгандары утуксуз болуп калды. Жалпы катталгандар 6 миллиондон ашык ID номер катталып атат. Эми ушунун баарынан бирок эң негизги байге бул сиздер ушул жерден чек алып туруп, өзүңүздүн ден соолугуңуздун коопсуздугу. Ар тараптан камсыздап атабыз. Ошон үчүн өлкөнүн өнүгүүсүнө да, экономикасына да, бюджетине да мамлекеттин салым кошуп жатышат. Бул эң негизги байге да бакубат өнүккөн өлкөнү чогуу жарандар менен куруу. Алтынбек Каныбекович, эми сиз мына бая подделка деп сөз кылып калбадыңызбы? Ушул соодагерлер көп учурда өзүңүз баса белгилегендей мындай көбүрөөк киреше табуунун айласында көп нерседен качышып, мынакей мөөнөт өткөн товарларды алып келип дегендей. Анан азыр эми шылуундар ушундай жолун табышат экен. Байге утуп алгандар, утушка ээ болгондорго дагы телефон чалып, мындай ар кандай таризде өңүттө бир акча талап кылган учурлар болуп атат да. Мамлекеттик салык кызматы кечээ расмий кайрылуу жасадыңыздар. Сиз өзүңүз баягы төрагай иретинде кайрыла кетсеңиз, ушул утуш алып, утушка ээ болуп кубанып турган жарандардын чындап эле азыр баягы абалы ар кандай болуп турушу мүмкүн да, эмоция учурунда болуп турат. Анан ошол учурдан пайдаланып ийген шылуундар болуп атат да. Ошондой жок эмес, ошондой болду. Ошон үчүн биз расмий жарыяладык. Бүт ушул уткан жарандарыбызга чалышып, сиздерден оформлениясына деп туруп 20 000, 10 000 деп туруп, ушинтип туруп акча алып койгондор да болду арасында. Бул биздин жарандарыбыздын жөнөкөйлүгүнө. Ошол жерден бир экөөсү төлөп да калыштыр. Ушул мындайча айтканда бүгүнкү күндө мамлекеттик салык кызматы бир да байге үчүн бир тыйын албайт. Бунун баардыгын билиш керек. Бунун баардыгын оформлять этип беребиз. Бир гана ошол уткан жаранга гана. Ал киши келип бул жерден бүт жактан текшертип, кассовый чектерин каяктан карайсыздан ошонун баарын беребиз. Лотереянын шарттарына ылайык кошумча текшерүүдөн өтүшөт, андан кийин байгелер балына толук тапшырылат. Бул үчүн сиздер эч кандай комиссия же болбосо акча талап кылбайсыздар. Демек, бир гана салык расмий түрдө мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү гана байланыша алат, башка ишенбеш керек. Албетте. Эми жыйынтыктап жатып дагы бир маанилүү жагдайга токтололу, Алтынбек Каныбекович. Ушул аптада сиздер мыкты салык төлөөчүлөрдү аныктадыңыздар да, 15 компания кирген мыктылардын тизмесин жарыяладыңыздар. Алар кимдер, эмне үчүн мыкты деп тандалып атат? Алар бая авирдүү салык төлөөчүлөр деп атап койсок болобу? Да. Бул биз 1 июльдан негизинен, эгер уруксат этсеңиздер, мен ушул учур менен пайдаланып, биздин ар бир салыкчыбызды
жер жерлерде салыкчыларыбызды мен куттуктап кетким келет. Ушул сиздердин жумушуңуздар абдан зор. Канча жыл болду, канчалык жумушту аткарып атабыз. Былтыркы жылдарыбыз аябай молду жылдар болду десек болот. Себептен аябай чоң жетишкендиктерге жете алдык да. Ушунун баардыгы себепкерлери сиздер болосуздар. Ушунун баардыгы мен бүгүнкү күндө түшүнүп турам. Түнү күнү иштегенге туура келип атат. Себептен бүгүнкү күндө мен эгерде кайрылып кетсем болгону салыкчылар бизде бүгүн 2700 гана салыкчыбыз мамлекетибиздечи. Ушул 2700 бул бүт башка мамлекеттерге караганда эң мындайча айтканда аз салыкчы аз мамлекет биз болуп эсептелебиз. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө биз толук камдуу кылып, камсыз кылганга аракет кылып атабыз. Бүгүн ушул сиздердин иштегениңиздерден, сиздердин кылган анализиңиздер, сиздердин кылган тарыздөөңүздөрдүн негизинде бүгүнкү күндө ушул жетишкендиктер болуп турат. Сиздерге чоң рахмат. Албетте биз ушул майрамды салыкчылардан баштабайлы деп, бул жетишкендиктердин баардыгынын эң эле башы бул биздин салык төлөөчүлөр. Ошондуктан биз ушул күнү биздин быйылкы жылдын эсебинен ким эң жакшы, эң мындайча айтканда эрежеси менен төлөгөн өз убагында ишкерлерибизди биз чакырып ошолорду мындай белгилеп кеткибиз келди. Үлгү иретинде башкаларга, Үлгү иретинде башкаларына бул мен ойлойм да бир жакшы түрткүлөрдү берет. Себептен бул атап кете берейин. Мисалы Food Dream, ошол эле Cool Bros деген мекемелер, Агрокуш деген мекемелерибиз, ушул мекемелер аябай жакшы мындай көрсөткүчтөрүн бере алышты да. Булар көп жылдан бери өз убагында таза абийирдүү иштеп, салыкты өз мөөнөтүндө төлөп келгендер. Жок, арасында жаңы да мекемелер бар. Бирок ошол эле учурда жаңы болгону менен таза иштеп, эрежеси менен иштеп, салык кодексинин чегине чыкпай түз иштеп келген мекемелердин баардыгын биз ушул белгилеп кеттик. 1-июлда ушул мекемелер бар экен, ушул мекемелер бизге жакшы салымдарын кошкон үчүн быйылкы жылы биз 116 миллиардтан ашык акча жыйнай алдык. Бул пландан ашык эмен, Бул биз пландан ашып ашыкча топтодук 1 миллиардка. Былтыркыга караганда бул практически 19 миллиардка ашыкча жыйнай алдык да. Жакшы. Бул мен ойлойм өтө мындай жакшы ийгиликтер. Себептен bunun бардығын биздин бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан реформаларыбыз. Бул реформалар электрондук транспорттун накладной, кассалык чек, электрондук счет фактуралар, ушулардын баардыгы иштеп калгандыгы. Салык саясатынын туура жолго коюлушу. Өзүңүздөр билесиздер, 21-жылы, 22-жылы президент өз бүт базарларды кыдырып чыкты. Кыдырып өздан элибизге маалымат берип, түшүндүрүү иштер жүргүздү. Акылбек Усенбековичтен бүт кайсы жерге барбасын, бүт жерде кассалык аппарат жөнүндө айтып атты. Мына биздин правоохранительный органдар, бул МВД, прокуратура, ГКМБ, ушулардын баардыгы бизге кошо жардам берип, бүт жактан жардам бергендиктин себеби мына бүгүнкү күндө натыйжасы ушул 116 миллиард. Мен ойлойм бул биз жалгыз эле салыкчылар отуруп алып туруп өзүбүз отуруп ушуну жыйнаганда ушул ийгиликтерге жетиш кыйын болчу. Бирок ушул салык саясаты туура жолдо кетип аткандыгынын мына белгиси биздин бүт мамлекет башчыларыбыз, бүт бардыгы жардам берген себеби ушул бүгүнкү күндө жакшы ийгиликтерди алып келип атат. Алтынбек Каныбекович, эми бул көрсөткүчтөр азыр дагы сиздерге чек болбосун, мындан ары өсүштүн жолунда, өнүгүүнүн жолунда жана ушул планды ашыгы менен аткарып, бул
кайрадан эле өзүңүз баса белгилегендей социалдык маселелерди чечүү, ошол эле жөлөк пул, пенсия, айлык маянаны көтөрүүгө өлкөдөгү бир топ курулуштарды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жол ачат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чек талап кылып байге утуба лотереясы улантылууда 2 июлдан тарта эми жаңыдан кийинки этапка кадам уладыңыздар. Биз белгилей кетели, 1 июлга чейин соода сатык жүргүзгөн, чек алган жарандардын бардыгы кайра жокко чыгарылды. Эми 2 июлдан баштап жаңыдан катышууга биз чакырабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, программаны жыйынтыктап жатып, дагы бир жолу эске салалы, утуштун 2 этабы ушул жылдын декабрь айында болот. Анда Бишкек шаарынан 10 батир, 10 электромобиль, чет өлкөгө 3 жолдомо жана башка дагы бир катар баалуу байгелер ойнотулат. Андыктан чек талап кылып, дагы да байге утуп алыңыз.